Кээ бир адамдар ушундай ойдо. Эми болор иштин баары болду, канча өмүрдү сүрүп койдум, эми мен Алла таалам кечирмек беле деп үмүтүн үзүп, жаман жолго түшүп кеткендер да бар. Аллах сактасын, бул шайтандын ою. Адам кандай болсо дагы Аллах тааламга жалынып, жалбарып, кайрылып, тоо кылгандан кийин арткы күнөөлөрдү, ойлорду эстеп, ошонун артынан бузулуп кетүү бул шайтандын ойлорунан, шайтандын азгырынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман ахсана фима бакия гуфира лаху ма мада." Ким калган өмүрүн жакшы өткөзгөн болсо, чоң күнөөлөрдөн алыс, бузук иштерден алыс, Аллах тааламны жалгыз өзүнө ибадат кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эришип, ушунун баарын ахсана, ихсан болбойт. Жалгыз Аллахтын өзүнө сыймайынча, ихсан болбойт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эришмейинче. Бардык жакшылык бул ушул Аллах тааламдын жолун жолдоодо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эришүүдө. Калган өмүрүн жакшы өткөзсө, өткөн күнөөлөрү кечирилет. Көрдүңүздөрбү? Ушуга чейин болор болду, эми калган эмнеси калды деп алкаш болуп кеткендер бар, Алла сактасын. Бузулуп кеткендер бар. Арткы тагдырын эстеп, күнөөлөрүн, ар кандай бир бузук иштерин эстеп алып туруп, ошонун артынан кайгыга батып өлүп калгандар бар, өз жанын кыйып. Бүт шайтандын азгырыгы. Оман аса фима бакия ахада бима мада ва ма бакия. Көрдүңүз, ал эми калган өмүрүнө дагы жаман кылып өткөзгөн болсо, анда өткөн күнөөлөрүнө да жооп берет, калган өмүрүнө да жооп берет. Кээ бирөө ушинтип болор иш болду деп ичип кеткендер, артынан намаз жок, кайра бузук иштер жасап кеткендер, мурунку иштерине да жооп берет, өлгөнгө чейинки кылган иштерине да жооп берет. Сохих хадистердин биринде келген. Ошон үчүн Хасан аль-Басридің да рахимахуллах сөзү бар: өткөн өмүрүңдү жакшы өтсөң, калган күнөөлөрүң кечирилет. Ушул хадистин негизинде. Айрымдар жаман жолдо жүрүп деле картайып калса деле, мен болор иш болду, мен оңолот белем, кыла алат белем деп жок, антпеш керек. Аракет кылыш керек. Ар бир адам өзүнүн жанын куткарууга аракет кылыш керек. Сизге ким балдарыңыздын жакшы болгону, ата теңиздин кыйын болгону жардам бербейт. Же болсо жаман жолдо жүрүп туруп эми картайып чал болуп калдым, болор иш болду деп айтып койгону жардам бербейт. Тобо кылып, өкүнүп, Аллах тааламга жалынып, жалбарып, кайрылып, жакшы жолдо жүрүп өтүп кетүүгө аракет кылыш керек.